Can öynümde günüm var deyip durgan, Жүрөгümde suyum var suyup durgan, Kulağımda sıykırdı dobuşum var, Kanım menin aylanıp жүрüp durgan, Karegimde süratı jaşaytanın, Karayım dağı kaygımdı azaytamın, Alda kaydan ağılıp kelip durgan, Süyüsünün dilimdi тазартамын. Бул жөн эле жылуу сөздөр эмес, Ынак Кабылович. Тескерисинче, мен сизге ыраазымын. Эгер сиз болбогондо, чыныгы сүйөм экенин билбей өтүп кетер белем. Мен сиз менен бактылуу болгум келет, Ынак Кабылович. Ey gelin. Кириңиз. Erin үйдөбү? Ооба. Кириңиз. Уктап жатты эле. Самаган, турсаң. Кожойке келиптир, Самаган дейм. Турчу. Имим чыкпачы. Уктап атты эле. Чарчап келген го. Батирдин акчасын качан бересиңер? Беребиз эже жакында. Төлөбөсөңөр процентке коем. Беребиз эже. Эриң эмне качып кетебиз деп ойлоп атабы? Төлөбөйсүңбү, сотко берем. 6 айдан бери куттуу үйдө кутуруп эле жашадыңар го. Колуңардан келбесе, акчанын ордуна могу кызыңды бер, кыз кылып алайын. Коркпо кызым. Ар качандан бир качан келсең эле сасы бири уктап атат. Эй келин, уктуңбу? Коркпо кызым. Саламатсызбы? Бул жерге аты жөнүңүздү жазасыз, бул катарга бүгүнкү күндү жазасыз. Кийинкисине көрүнө турган врачты жазасыз. Калгандарын өзүңүз толтурасыз. Макул, түшүндүм. Анда кагаздардын баарын толуктап, эртең тапшырайын, Акшола. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Замирбекованы алып койсоңуз. Ден соолуктарыңыз кандай болуп калдыңыз? Жакшымын. Сиз? Мен өткөндө сизге тез жардам менен барбадым белем, эсиңиздеби? Сиз белеңиз. Иштериңиз кандай? Жакшымын, рахмат. Сиз бул жакта да иштейсизби? Ооба. Тез жардамда бир күн иштеп, 2 күн бош болгонуна байланыштуу. 2 күндү текке кетирбей ушул жакта иштеп турайын дедим. Мен айткан дарыларды ичип атасызбы? Кандай болуп калдыңыз? Ичип атам, жакшымын. Бул жакта да иштесеңиз, такыр эле салбайсыз го? Ошентип айтсам деле болот. Айтмакчы, бул менин номерим. Сизге азыр камкордук керек.
Эгер жардам керек болсо уялбай эле чалыңыз. Колуман келген жардамды эч аябайм. А сиз буларды толтура элек турбайсызбы? Азыр эле алдым. Мына көрдүңүзбү? Астында кош бойлуулук жөнүндө да жазылган. Булардын баарын толтуруп, берилген суроолорго жооп берип, мына бул жагына кол коесуз. Макул. Анан ушул экин тапшырсаңыз, сиздин анализиңизди кыздар алат. Урматтуу Джордж Карлин жана биздин өнөктөш Самат Осмонович. Dear Mr. George Carvin and our partner Samat Osmanovich. Мен сиздерди көптөн күткөн долбоорубуздун ишке ашып жатышы менен жана мындан аркы кызматташуубуз алдыга жылып атышы менен чын жүрөктөн куттуктайм. I congratulate you with full film and our agreement here and steps forward. I hope it will bring only the much profit. Бул кызматташуу эки тараптуу болгондуктан жемиштүү болот деген ишеничтемин. Ал эми мындан аркы ар бирибиздин кадамыбызга ийгилик каалайм. And I do believe that it will be best for cooperation of two companies and I wish for all good luck. Dear Samat Osmanovich and Inak Kabilovich, we're deeply grateful for you being so hardworking and friendly to us, and also for Kyrgyzstan being so hospitable to us. Урматтуу Инак Кабылович жана Самат Осмонович, сиздерди меймандос пейлиңиздерге жана мээнеткеч иштериңизге суктануу менен чоң ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Жана ошондой эле Кыргыз өлкөсүнө меймандостук үчүн таазим этебиз. Рахмат. We've been collaborating with Kyrgyzstan and Inak Kabilovich personally. Биз Кыргызстан менен жана жеке Инак Кабылович менен өнөктөш болуп келе жатабыз. Mr. Samat and his manufacturing company Kamila Mebl are joining forces with us, and we do believe that the furniture that you make will amaze and gratify people. So my congratulations to you. Бүгүндөн тартып Самат Осмоновичтин компаниясы жана анын эмеректери биздин командага кошулмакчы. Ошондуктан Самат Осмоновичтин иштерине ийгилик кааламакчыбыз. Рахмат. Рахмат. Thank you, guys. Рахмат. Джордж Карвин, сизге мен дагы бир айта кете турган нерсем, биздин мебелдер жөнүндө. Биздин мебелдердин өзгөчөлүгү жекеле бул сиз көргөн мындагы ойма чеберелерде эмес, биздин мебелдердин эң өзгөчөлүгү сапатында. Эмнеге дегенде сапаты биздин мебелдер жалаң нукура материалдардан жасалган. Мисалы үчүн жаңгактан, өрүктөн, жана алмадан жасалат. Ошон үчүн бул башка мебелдерге караганда биздики өзгөчө дегеним ушул сапат жагынан өзгөчө. Анан бул оймо чиймелерди сизге толугу менен мен бир китеп берем. Мында бардыгы ушунда көрсөтүлгөн. Ушуну окусаңыз болот. Thank you. George Carvin, here is the book where described about the nation of traditional ornaments, but with the material which names wood, natural and organic. In this book you can find more information about traditional ornaments, their specifics and meanings. Thank you. Алло. Айнура, кандайсың? Инак Кабыловичтин жубайымын. Акшола. Инак Кабыловичтин телефону иштебей жатса керек. Мени жумуш телефонуна кошуп койчу. Мени чалды деп койчу. Үйгө тезирээк байланышсынчы.
Чатак да. Чатак екен. Ушундай байке. Сен ойлонуп көрдүңбү? Эмнеге андай экен? Билбейм. Же жалгыздыктан тажадыбы? Же мен командировкага улам-улам кеткеним тажаттыбы? Же башында эле ушундай беле? Билбейм. Өзүм не дейт? Сүйлөштүңбү? Салып көрбөйсүңбү? Азыр эле. Чалсам бир эркек алды. Балким тууганыдыр. Бирок жаман экен да кошуна болсок, илгертеден мына агынедей болуп калдык, биз туугандай болуп киришип чыгышып жакшы эле кабак кашым дебей, жакшы эле жаркылдап эле аксоло деле жакшы киши. Экөөңдү түшүнбөй, түшүнүшпөй атасыңарго дейм да. Мейлі эми, ойлонуп көр. Жакшылап тактап, аныктап алмайм болбойт. Бул оюнчук эмес да, жашоо, турмуш. Макул байке. Тигилерди эмне кылалы? Конокторду. Чакыра берейинби? Ушул жуманын ичине чакыралы. Ошентели. Эртелетели эми. Кыбырай берели акырын. Буйрукса ушул жумага чакырталы. Ооба. Баса бильярдка качан барып келели байке? Кааласаң бүгүн. Сен эле түн өргөнүңөн айта албай жүрбөйүмбү? Бүгүн барып келели анда. Бүгүн барса барып келебиз кечинде. Черди жасып ойноп келеличи. Ооба. Жүрөм, кеттик. Элиза, кандайсың? Кандайсың Аржанжы? Мага убакыт бөлө аласыңбы? Ооба, жүрүңүз. Аржанжы, сиз отуруп туруңуз, Бирдеме ичесизби? Эмне алып келип берейин? Жок. Давид эч нерсе тартпай атат. Элиза, окууларың жакшыбы? Жакшы. Студенттик күндөр билинбей өтүп баратат. Мен деле кече эле окууну бүтүп, кече эле практикага барып, Арнасы менен таанышкандай болгом. Арадан көп убакыт өтүп кетиптир. Студенттик кезде эле тааныштыңар беле? Ооба. Мен анда 2-нчи курс элем. Практикага келсем, бир врач жүрөт. Узун бойлуу. Көздөрү тим эле сонун. Мүнөзү да башкача. Мамилеси да башкача. Айтор баарыбыз жакшы көрүп калдык. Анан? Ошо. Анан мен да жакшы көрүп калдым. Башкаларды билбейм. Мен башкача жакшы көрдүм. Кээде ыйлайм. Кээде кубанам. Кээде ооруп да калчумун. Эмнеге ооруп? Сөз менен айтып жеткире албайм. Сен аны башыңа келмейинче түшүнбөйсүң. Түшүнөм. Анан сүйүүңүздү айттыңыз беле?
Andabı? Ооба. Жоқ. Айтқан емесмін. Айта алған да емесмін. А бирок кээ бир кыздар сүйүүлөрүн айтышчу. А кээ бирөөлөр ичинен сыздап кала беришчү. Арнас байкемден башка жигиттер жок беле? Анда биз да жаш элек. 18-19 жашта болчубуз. Айтор Арнас таптакыр башкача эле. Жылдыздуу да болчу. Мен аны кыздардан кызганчумун. Кайсы күнү башка кыздар менен мамиле түзүп кетет деп да коркчумун. Бирок ал анткен жок. Эч кимди сүйгөн жок. Баарыбызга тең бирдей мамиле жасап жүрдү. Сүйөм деген кыздаргачы? Аларга деле эч нерсе билгизген жок. Эч нерсе укпагандай, эч нерсе билбегендей болуп жүрдү. А билесиңби? Бирок мага ошонусу жакчы. Анан канча чогуу иштешип калдыңар? Билеби деги? Билет. Билсе деле билмексен болуп жүрөт. Байкайт. Байкаса деле байкамаксан болуп жүрөт. А мен бирок Арнастын каякта иштерин дайыма телефон чалып билип турчумун. Мен диплом алганда мага жумуш таап бересиз дечимин. Айткандай эле чогуу иштеп калдык. Кудайга шүгүр. Азыр бизди жумуштагылар. Булар бири-бирин сүйүшөт. А түгөйлөр деп да ойлошот. Бирок бул мага жагымдуу. Студент кезинде кыздар сүйгөн кызыгандай болду экен деп, укмуш болсо керек экен деп, көрсөт деп аябай кыялданчубуз. Бирок ал башка балдардай болуп, аргас кыздардын аркасынан ээрчип кетчү эмес. Ошон үчүн баарыбыз сүйчүбүз аны. Бирок сүйгөн кызы эки баласы бар келин экен. Анын күйөөсү жок да. Анын күйөөсү башка аял алып кеткен. Билем, башка аял алып кеткен. Эгер чын эле жакшы аял болсо, эмнеге күйөөсү таштап кетмегеле? Башка аял алып кетип калыптыр го. Билбейм. Мен деле кээде ошентип ойлоп кетем. Бирок жаман аял болсо, Арнас байкем карабайт деле болчу. Ооба. Балким чын эле күйөөсү жаман кишидир. Бирок кандай күндө деле мен Арнасты андай сүйүүгө татыксыз деп ойлойм. Сүйүүнүн көзү сокур дешет. Чын. Мен деле жүрөм го. Баарын көрүп туруп деле. Элиза, бирок мен башка бирөөнү эч кимди сүйө алган жокмун. Мага Арнас болсо эле болду. Тек гана ал жанымда болсо, анын үнүн угуп турсам, мен ошого ыраазымын. Кээде жатып алып кечин дейлем. Кээде кубанам. Айтор, Арнас жанымда болсо эле болду. Бирок апам бул маанайымды көргөндө
Ал бала сени карайбы? Сен кийин жалгыз калып калба деп сарсана боло берет. А мени Арнас үйлөнүп кетмейинче өксөм суулбайт. Ошо. Сага мунун баары күлкүлүү болуп атса керек. Өз башыңа келгенде түшүнөсүң. Түшүнөм Аружанжы, баардыгын түшүнөм. Сиз айткан сезимдердин баарысы ошол ыйда, кубаныч, кусалык, армандагы баары менде бар. Мен да сизге окшоп чын жүрөгүмөн сүйгөн бир адам бар. Кимди? Сиз экөөбүздүн сезимдерибиз окшош экен, э? Ким ал? Сиздин көңүлүңүз калып, мени жекта көрүп калышыңыз мүмкүн. Эмнеге, Элиза? Эмнеге сени жек көрүп калам? Ал ким, айтсам? Ал кишинин баласы бар. Эмне ал үй бүлөлүк кишиби? Элиза, сен үй бүлөлүк кишини жакшы көрүп калдыңбы? Анан үй бүлөсү эмне болот? Балдарычы? Андай болбойт да, Элиза. Сен сулуусуң, акылдуусуң. Мына жакында окуунуда бүтөсүң. Анын үстүнө сени жакшы көрүп жүргөн балдар деле толтура болсо керек. Айтпадым беле, эсиң сооп калат деп. Кафе барда бир бала бар. Ошол жазып турат. Сүйлөшүп турабыз. Бирок аны такыр сүйө албайм. Үй бүлөсү бар адам болбойт го, Элиза. Ойлонуп көрчү. Арнас машыгуудан чыга турган убакыт болуп калыптыр. Кофе ичесизби? Мен азыр кофе алып келип берейин, э? Ынак Кабылович, телефонуңузду берип турасызбы? Эмне кыласың? Апама чалып коеюнчу, жанатан бери чалып атат. Рахмат. Азыр. Ынак? Алло? Алло? Ынак? Алло? Сарсана болбоңуз. Ынак байке мени менен. Ким? Акшол эже.
Сарсана болбоңуз. Бизде баары жакшы. Менин ким экенимди билгиңиз келеби? Эмнеге Ынактын телефонун чалдасың? Ынак кайда? Ынакка бер. Менин ким экенимди билгиңиз келеби? Кимсиң сен? Экөөбүздө бир гана айырма бар. Мен сизден жашыраак, анан сулуураакмын. Уятсыз. Акымак. Жинденбеңиз. Карып кетесиз. Анан эртең жумушка чыгасыз да. Макул. Дагы чалып турам. Жакшы туруңуз. Çaldыңбы? Чалдым. Эмне дейт? Не да. Мен чоң ойсом деле Сарсана боло берет. Курбум менен жүрөм деп койдум. Эмне ойлонуп калдың? Сен мени гана ойлончу, болбосо мен кызганам да. Самаган гана. Сиз кимсиз? Самаган эмне? Мен жөнүндө сага айткан жок беле. Самаганды сен менден ката албайсың. Самаган мени сүйөт. Мен ага эркектирөп берем. Кыз бала эмне? Бала эмес бекен. Кудайдан корксоңор боло. Сен кыйын болсоң, эркектирөп бербейт белең. Сен жакшы аял болсоң, Самаганды жаныңдан чыгарбай, арак ичирбей алып жүрмөксүң. Уяты жок. Чыгып кеттиңиз. Чыкпайм. Чыгып кеттиңиз. Чыкпайм. Көзүңдү чоңураак ачып жүргөн. Сен менен байланыштыңбы? Чоңураак ачып балакай. Самаган мени сүйөт, а мен да аны сүйөм. Салдар. Каякта жүрөсүң? Эмне кылып эле жүрөсүң? Үйгө барбайсыңбы? Эчтеке алып келген жоксуңбу? Эмне алып келишим керек эле? Эмне эне качан сен киши болосуң? Башың жазы болсун деп жок дегенде суала келбейсиңби? Көркүңдү көргөзгөнү келдиң буларга. Мен эмне? Сени сагынып келди дейсиңби? Хозяйка акчаны таап келди.
квартирадан куалап чыкты. Эмнеге күлөсүң? Уятың барбы? Кайсарыңа күлүп атасың? Уят эмне кыласың? Эмне келдиң мага? Уят деген жок экен сенде. Хозяйка келерин билип туруп, качып кетип эмне келбейсиң я? Таң атпай каңкылдабай кетип калчы. Жок дегенде балдарыңды ойлобойсуңбу? Уят деген жок экен сенде. Ар намыс дегенде ойготпойсуңбу? Жок дегенде тети айылдагы байкуш энеңди ойлосоң болбойбу я? Эмне деген күндү көрүп атат деп я? Энеңди аясаң болбойбу? Кабар алсаң болбойбу я? Сен мындай эркексиңби? Эркек экен дешегиң барбы? Уятың жок экен. Бет деген жок экен сенде. Уялбай дагы. Ойнош күтөт имиш. Не? Хозяйканын аңкылдаган ас келгесип, ар кайсы катындарга эмне үчүн үйдүн дарегин бересиң я? Кайсы аялды айтып атасың? Менде аял деген моундай. Кайсынысын айтып атасың? Уятың жок экен. Кайсы аял экенин сен жакшы билесиң. Не, кызганып атасыңбы? Кызганып дейт тура. Ушу сени да киши кызганабы? Ошол аялың эле кызгана берсин. Мен сага башка нерсе үчүн келдим. Таап бер акча. Мен каяктан табайын? Каяктан табайын деген кандай? Акыры акчасын төлөшүбүз керек да. Төлөйбүз да. Качан? Акча болгондо. Качан болот акча? Турбай не? Эмне лажылдап калгансың? Эмне мага эле керек бекен? Таппайсыңбы сен деле? Элдин катындары эле таап жыргатып атат. Колунан келбесе, келчүлөргө барам да. Колуңан эчтеке келбейт деп коет. Мен иштетпей аткан ким я? Иштебейсиңби? Энеңди машинасын алып келдиң эле го. Тигем, чайкачам деп. Иште ошентип. Бети жок. Ошол цех ачыш үчүн дагы акча керек да. Анча-мынча тиккендер менен балдарыма нан таап берип атам го. Акшоладан сурабайсың. Досум Акшола кыйын, Акшола укмуш дечи элең го. Сура ошондон. Акшола эмне? Милдеттүүбү? Сени мени балдарыңды бакканга милдеттүүбү Акшола? Уялсаң болбойбу я? Эмне элдин көзү каңкылдап калгансың? Жиңкирип кеткен жок беле? Ооба. Каган сен жиниң уктуңбу? Жиңкирип кеткен, кечөө сага окшогон, аңкылдаган жиң келип кеткен уктуңбу? Уятың жок немекесиң. Балдарыңды ойлобогон немекесиң. Карандай чай, кара картошка менен отурушат үйдө. Каңкылдаба деп атам мен сени. Акчаны таап, квартиранын акчасын төлөп, өткөрүп берип коесуң. Башты ортпай кетип кал деп атам мен сени. Кетем, биротоло кетем. Сени желкемдин чуңкуру көрсүн. Кааласаң жанагы аялыңды үйүңө киргизип алып жашай бер. Каякка? Ишиң болбосун. Акча керек болсо? Ошол акчаны таап туруп, үйдө отур, уктуңбу? Мен эртең барам, баары жайында болсун. Уктуңбу? Сен Азаматсың? Рахмат. Мына буларды муздак жерге сактап жүргөн сөзсүз. Макул. Эми ар бир кардарга өзгөчө мамиле жасагыла. Жаткан жерлери таза болсун, макулбу? Макул. Мен анда бул бет тазалагычтарды колдоно берсем болот да, Ооба. Мерим, биздин салон эң мыкты деген статустан түшпөшү керек. Сөзсүз түрдө. Кандай? Жакшысыңбы? Жакшымын. Кечирип койчу сагындырган үчүн. Түшүнөм. Кел кир, отур. Иштериң жакшыбы? Жакшы. Өзүң кандай? Эмне болду? Акшола. Сен аябай өзгөрүп кеттирсиң. Башка Акшола болуп калыпмынбы?
Жок. Мүмкүн мен сени көптөн бери көрбөй ошондой көрүнүп атасыңбы? Ооруп атасыңбы? Жок. Рахмат. Үйдө баары жакшы элеби? Ачыгын айтчы. Эмне болуп атасың? Боюмду аар. Акшула! Мен абдан кубанычтамын. Куттуктайм жаным менин. Куттуктайм. Кызбы, эркекпи? Мен түшүндүм аны. Кыз болот деп капа болуп атасың да? Жок. Ага эмес. Анан эмне болуп атасың? Чарчадым. Катуу чарчадым. Азыр. Нурай, мээримге иштерди дайындадым эле. Ошого барып жардам берип койчу. Мен келгенче чыкпай тургула. Бир нерсеге акылым такыр жетпей жатат. Баягы күнү жумушта отурсам, бир аял чалды. Эмне аял? Көзү ачык экен. Кандай көз ачык экен? Мени үйүнө чакырды. Мен жумуштан чыгып алып бардым. Ынак азыр такыр өзгөргөн. Анын жүрөгүндө башка аял бар экен. Acar arman жазы жамгыр жады Жар жарым бөлүп салды тактыр Шолаң ак шолаң алолосо Ынанганың ынагың мен улам карап сен тарапты Андай эми кайрадан баштайлычы күздүн демин Гүл менен байлайлычы жазгы бакта жарым мен күтөм сени Куса болуп изденип келдим жаным сусаганбы Биздеги сезим жаным гүлзарлардан жарым мен күтөм сени